Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Аламдар жоқтан барылған Аллах Таалага чексиз мактуулук жана шүгүрлөр болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Аллахтын саламы жана рахматы болсун. Бүгүн биз көп окуп жүргөн ижаза туурасында кыскача тааныштырып өтөбүз. Ижаза деген эмне, жана кандай, жана кантип алынат, жана кандай шарттар менен алынат, мына ушул туурасында. Ижаза деген өзү эмне? Ижаза дегени бул кайсы бир устазга бир окуучу келип Кур'ани Каримдин кайсы бир риваятын же кыраатын окуп берсе, ошол риваяттан же кырааттан пайгамбарыбызга чейинки болгон өзүнүн санжырасына кошуп окуганга жана башкаларды окутканга уруксат берүүсү мына ушул ижаза деп аталат. Мисалы, имам Жазариге же кайсы эле бир улуу карылардын бирөөсүнө бир кары келди дагы Кур'ани Каримдин бир риваятын же бир кыраатын окуп берди. Мисалы айтсак, Хафс риваятын окуп берсе, андан кийин анын ушул ижазага татыктуу экендигин билгенден кийин ага мен сага ушул риваятты окуганга жана башкаларды дагы окутканга ижаза уруксат бердим деп айтуусу мына ушул ижаза деп айтылат. Ижаза дегени бул уруксат берүү деген сөз. Ижазанын дагы өзүнүн түрлөрү болот, өзүнүн ар кандай бөлүктөрү болот. Ижаза мисалы кээде бир риваяттан же бир кырааттан алынышы мүмкүн. Хафс риваятынан же Асим кыраатынан же мен имам Нафинин кыраатынан ижаза алдым деп айтышы мүмкүн. Кээде бир канча кырааттан алышы мүмкүн. 7 кырааттан ижазам бар же 10 кырааттан ижазам бар деген сыяктуу бир канча кырааттардан дагы ижаза алынат, уруксат алынат. Ижазанын дагы дүйнөдө ар кандай түрлөрү бар. Мисалы кээ бир ижазалар дүйнөлүк деңгээлде даражасы бийик же бир аз ылдыйраак. Ижазанын жогорку же бир аз ылдыйраак же төмөнүрөөк же орточо болуусу бул ошол пайгамбарыбызга чейинки болгон санжырадагы адамдарга байланыштуу. Пайгамбарыбызга чейин канчалык устаздар, адамдар аз болсо, ошончолук ижазанын деңгээли жогору болот. Дүйнөдө мисалы азыр 29 устаз менен пайгамбарыбызга чейинки санжыралар бар. 28, 27 канчалык адамдар ортодо аз болсо, ошончолук ижазанын деңгээли жогору болот. Ал эми ижаза алуунун шарттары: ижаза алуучу адам, кары адам алгач толук Кур'ани Каримди жаттап жана жаттаган Куранындагы бышык болуусу шарт. Бул биринчиси. Ал эми экинчиси, тажвид китептеринин ичинен бир канча кээ бир матн китептери жаттаган болуш керек. Мисалы Мукаддима Жазария, Тухфатул Атфал деген сыяктуу жана аларды мааниси менен түшүнүп билиш керек. Себеби тажвид эрежелери ошол китептерден алынат. Ал эми үчүнчүсү, толук устазга Кур'ани Каримди башынан баштап аягына чейин окуп бериш керек. Кайсы бир риваят мененби, же кайсы кыраат мененби, же 10 кырааттын баарысы мененби ижаза толук болуш үчүн Кур'ани Каримди башынан баштап аягына чейин окуп бериш керек. Ал эми төртүнчү шарты, эгерде сиз Кур'ани Каримди бир эле риваят же бир кыраат менен эмес, балким 7 кыраат же 10 кыраат менен тапшырам десеңиз, анда ошол 7 кыраатка жана 10 кыраатка байланыштуу китептердин баарын жаттаган болушуңуз керек. Мисалы, 7 кыраат боюнча Матну Шалтыбия деген китеп жатталат. Ошол китепти жаттаган болушуңуз керек. Ал эми 10 кыраат боюнча Тойибатун Нашр, Дуратул Мудия деген китептерди жаттаган болуш керек. Аллах Таалам баарыбызга Кур'ани Каримди толук туура үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи rabbil alamin.